Замандын өнүгүшүнө жана өзгөрүшүнө жараша өз эмгек жолун онлайн тармактан таап, аны өнүктүрүп, өстүрүп, коомчулукка жайылтуу максатында иш алып барып келе жаткан бүгүнкү программабыздын коногу Айбек Октябров болмокчу. Ал учурда Мур академиясынын негиздөөчүсү. Актуалдуу маркетплейстерден бири Wildberries'тен онлайн соода кылууну үйрөтөт. Анан буга чейин чет мамлекетке да иштеп келгем, Кореяга чейин барып. Кудайга шүгүр, аяктан деле жакшы эле таап. Бирок Кыргызстанга өзүбүздүн жерибиз болгон Кыргызстанга кандай иш кылсак болот деп ошону көп ойлонуп, анан Кореядан келгенден кийин сразу эле онлайн тармагы өнүгүп келаткандыктан онлайн боюнча өзүм ошо эмнелерди баштасак болот деп, кайсыларды баштасак болот деп ойлонуп, анан маркетплейстерди изилдеп баштадым. Ошонун ичинде эле азыр Wildberries боюнча мен өзүм академия ачып, өзүм биринчи окудум. Казакстандан келген агайлар бар болчу, именно Wildberries боюнча бизди окутуп, ошолорго окуп биринчи үйрөндүк. Алар болсо бизге окуткандан кийин чогуу иштешели деп ар кандай эмелер сунуштар кылды. Бирок ойлонуп көрүп, мен эле кыла алат экенбиз деп, анан өзүбүз, менин досум бар. Ошол досум менен кеңешип, анан Мур академия кылып, өзүбүз академия ачтык. Академия ачып, анан Кудай буюрса азыркы учурда Wildberries боюнча обучениялар жүрүп жатат. Уже 9-10 поток уже окуп атат. Аякта индивидуальныйлар бар. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, баары бир онлайнга өтө турган учур келет. Ошондуктан бул жаатты эртелеп үйрөнө бергенибиз оң дейт каарманыбыз өз сөзүндө. Азыркы учурда уже мындай алдыдагы жашоо өзү тез өнүгүп келатат да. Анан көбүнчөсү онлайнга басым кылып баштады. Азыркы учурда эле Россияны караганда деле, мисалы Россияда деле көбүнчөсү онлайн. Үйүндө азыр согуш болсо дагы аялдары калып, мисалы, только онлайн көчөгө чыккандан да коркуп эле онлайн мисалы. Ал уже бул баштаганда да аябай тезирээк өнүгүп кетти, именно Орто Азиядачы. Анан ошол үчүн биз эмне кандай кылабыз? Биздин кыргыздар дагы онлайн боюнча товарды жөнөтө алып, именно Россияга азыр көп жактан запрет койду товар киргизгенге. Ошон үчүн Кыргызстандан дагы товарлар, именно биздин дордоюбуз бар болгон үчүн дордойго таянып эле бүт товарды киргизе алабыз. Жана дагы Кытайга да биз жакынбыз. Ошол жактан товарды киргизип эле, ошол боюнча биз сабактарды алып, үйрөнүп, анан биз онлайнды каалайбызбы, каалабайбызбы, онлайнга баары бир киребиз. Кечпи, эртеби, ошон үчүн биз эртерээк багыт алалы, эртерээк элге үйрөтөлү, элге жеткизели деген максатта именно Wildberries'ти элге сунуштап, азыр академия ачып окутуп атабыз. Каарманыбызды онлайн жааты эркен, ыңгайлуу жана чексиз иш алып бара алышы менен кызыктырат. Коомчулукка да дал ушул шарттары үчүн сунуштайт. Мен мурда кесибим именно повар болуп да иштегем 4 жылдай. Ал жерде бирөөнүн алдында иштечүбүз. Эртең мененки саат 10-да барсак, кечки 10-го чейин 12 саат иштеп бересиң, 20 000 сом, 30 000 сом айлык аласың. Бул жакта именно онлайнда өзүңдү өзүң башкарасың да. Өзүң канчалык иштесең ошончолук табасың. Өзүң шеф болосуң деген. Бул жакта эми свободный, өзүң канчалык көп иштесең акчаны ошончолук табасың. Именно повар болуп иштедим. Ал жакта 12 саат иштеп, канчалык иштесең деле ошол эле акчаны аласың. Бул жакта ошол көбүрөөк иштеп, көбүрөөк акча табыштым. Эң биринчи Wildberries'ке чейин мен өзү криптовалюта менен иштегем. Ал жактан трейдинг боюнча дагы обучение алып, анан ошол аркылуу онлайнды батыраак таанып калдым да. Тезирээк чечим чыгарыш үчүн онлайн бизде дордойго да барып товарларды көрдүк, Wildberries'те товарды салыштырып көрдүк. Дордойдогу эле ошол эле товарды Wildberries'те басып карасак, 2 эсе, 3 эсе өйдө турат. Эмнеге биз сата албайбыз? Ошол үчүн эртерээк чечим чыгарып, ошол жака эртерээк басым кылдык. Онлайн деп жалпы интернет тармагында аралыктан иш жүргүзгөндөрдү айта алабыз. Ал ичинен ар кандай түрдүү багыттарга бөлүнөт. Алардын ичинен Айбек мырза Wildberries тармагын тандап алган жана ушул жаатта да кыскача түшүндүрүп өттү. Бул Wildberries деген маркетплейс, онлайн маркетплейс. Бул жакта адамдар товарларын сата алат жана сатып ала алат. Үйдө отуруп эле өзүнүн товарын киргизип сата алат, анан үйдө отуруп эле заказ берип ала алат. Именно Кыргызстанда азыр 5 пункту бар, заказ берип, Россияга заказ берет, именно Wildberries'тен. Ошол пунктка алып келип штаб пункттан ала алат. Өзүң каалаган товарыңды ала алат.
эң биринчи кадамдар ал адамдын именно Wildberries'in эмеси мурдагысы бекер регистрация болчу. Азыркы учурда өзүнүн каражатына карап окуусунан тышкары регистрациясына 40 000 төлөйт. Биринчи кадамдар бул 40 000ге ошо өзүнүн ошого катталам, ооба мен да иштейм деп ошол 40 000ди төлөп, анан кийин биринчи кадамы да бул уже чечим чыгарыш керек биринчи кадам. Экинчи кадамы бул ниша деп коет. Ниша тандаганда товарды өзү тандайт. Ошол товарды мен ушу товарды иштете аламбы? Бизде эмпстат бар. Эмпстат менен товарларды анализ кылабыз. Бул товар бул айда канча өттү, же бул жумада канча өттү, же күнүгө канча өттү деп туруп, ошону анализ кылып, ошол анализдин негизинде ал бала чечим чыгарат. Мен могу товар бир айда 200 000 же 100 000 оборот болгон экен, мен дагы ошол обороттун ичине кошулуп кетейин, мен дагы сата алайын деп, анан ал олим болобу, носки болобу, бул жакта бүт 6 миллиондон, почти 9 миллиондой эмелер бар. Ассортименттер бар да, биздин товарлар бар. 40 000 сом бергенде уже кабинет ачат өзүнө. Анан ИП ачып туруп, ошо менен ИП бул келишим да, Wildberries менен келишим. Ошону түзөт дагы, болду, иштеп баштай берет. Өзүнүн товарын киргизет. Жана мен айткандай эле, товардын ар бир товардын бүттүк жерин айтып чыгат да, товарын киргизет. Бул жака түшүнүктүү болуш үчүн. Бул олимде болсо биз мисалы Дордойдон оптом алабыз да, бардыгын. Оптом алып, бул жака мисалы азыр рубль менен 991 рубльге киргизген экен, скидка менен почти 600 рубль деп киргизип койгон. Муну биз 600 рубльдин почти 700 сом да. Биз муну оптом алганда 250ден 300 сомго чейин оптом алабыз. Ошону эле бул жактан негизи эле Wildberries'те өзү бир товарды киргизгенде обязательно эки эсе чыгат акчасы. 300 сом товарды 600га сатасың, каалайсың сатасың. Бул жакта атай порттор бар, арзан киргизсең өздөрү алып коет сразу эле. Бул жактан ошол үчүн товарыңды эки эсе сата аласың. Ошондой эле мына олимди караңыздар. Ушул эле бул жактан чыккан товарын бүт описанияларын баарын окуп чыгасың дагы, оригинал эмескесин карайсың дагы, болду. Заказын бересиң, бул жерде карточканы баардык ушундай кылып жазылат дейт. Бүт окшош. Товарлардын карточкаларын кайсы бүт крышкасы кандай ачылганын, сантиметрлерин бүттүгүн жазып киргизесиң да товарды. Ошондо товарын алган адамга жеткиликтүү, түшүнүктүү болуш үчүн. Онлайн жумуш деселе көпчүлүктө акчанын оңой жолу деген түшүнүк пайда болуп калган. Бирок бул жаатта физикалык күч көп талап кылынбаганы менен иште дыкат жана ийне жибине чейин так аткаруу талап кылынат. Окугандардын баары ийгиликтүү болуп, иши жүрүшүп кетет деген кепилдик жок. Ал ар бир адамдын өзүнүн аракетинен көз каранды. Бул жакта окуп кеткендердин баардыгына прям сразу мисалы пикке чыгып же көп акча таап кетесиңер деп обещать этпейбиз. Биз сөз бербейбиз да. Эмнеге? Ал кишинин аракетин билбейбиз да биз. Ошон үчүн бирок аракет кылган адамдыкы бул жактан болуп жатат да. Эмнеге? Алар мисалы бир товарды, бул жер почти Wildberries өзү магазин. Ал жакта мисалы бизде Бишкектен месте ала турган болсоң, Бишкектен бир магазин ача турган болсоң, арендасын төлөшүң керек, иштеген ишиге төлөшүң керек, ушундай болуп калат го кишилергечи. Бул жерде Wildberries'те аренда албайсың, кишиге төлөбөйсүң, болгону магазин. Ичине өзүңдүн эмеңди магазинди ачкан болосуң да, ошондой эле. Минус жактары болгондо ошол эле товарыңды ичинде мен киргизген товарды миңдеген адам киргизет да. Ошолордон артыкчылык кылып, жакшыраак кылып товарын киргизип, описанияларын баардыгын мисалы карап, баардыгын ошо адамдарга киргенде толук маалымат бере ала тургандай кылып түзүп турсаң, сен минуска кетпейсиң. Болгону жөн эле сүрөт киргизип эле анан сатылат, мындай тиңдей эмес. Ал жакта баардыгын жооп берет, аллергия болбойт, могу сыяктуу тиңдей сөздөрдү жазып, бааны түшүндүрүп, бул жакта кандай десем, баардыгын эчтеке алдай албайсың да, анткени берген адам уже качествосуна карап, качествосы мындай устойчивый болбосо отказ кылат. Отказ кылса өзүңө минус. Ошон үчүн отказ кылбаш үчүн баардыгын башынан тактап. Мур академиясынын түзүлгөнүнө аз гана убакыт болгону менен бул жаатта 200дөн ашуун окуучулар билим алышкан. Алардын алды миллион сомго чейин акча айландырууга жетишүүдө. Биз окуубузду уже ачып иштеп баштаганыбызга 3 айдан ашып калды. 3 айдан ашты, бирок 3 айдын ичинде биз 200дөй окуучуну окуттук. Ошонун ичинде эле алдыңкы окуучуларыбыз буюрса 1 миллион 200 миңден ашты. Өзүбүздүн окуткан окуучуларыбыз 1 миллион 200 миңден ашып, калганы уже 800 миң 1 миллионго жакындап
баарды аркасынан келатат да. Учурдун айткым келди. Бүгүн бизде жаңы окуучулар деп айтсак болот, уже келиптир, үйрөнгүсү келет экен. И алар үчүн мен мындай бир аз Wildberries тууралуу информация берип кетейин. Ни для кого не секрет, отургандын көбү биздин окуучулар болот. Жана биз окуучулар менен дайым байланышта болобуз. Анан мындай, мне не стыдно приглашать всех своих учеников и вот показывать дополнительную информацию. Мне никогда не стыдно с ними контактировать. Я очень рада, когда они к нам возвращаются, спрашивают что-то непонятное, там, обращаются за помощью. Я это всегда очень приветствую. Да. Өзүм деле иштеп көрөм, өзүм иштейм, параллельно обучаю. Анан мен аябай сыймыктанам биздин окуучулар менен. Сиздер биздерге келип ушинтип өзүңөрдүн результаттарыңар менен бөлүшкөнүңөрдө бизге еще бул чоң мотивация берет, дагы ушундай жакшынакай окуучуларды мындан да көп обучать эткенге. Грандиозный моментти белгилеп өтөйүн. Барыңыздар, пожалуйста, поздравьте одну нашу ученицу, которая вышла в первый оборот 1 000 000 рублей. Калнур эже, пожалуйста, встаньте. Да. Негизде жаштарга сунуштайсызбы, азыркы чыгып аткандарга кандай требованиялар бар, мындай кыскача айтып өтсөңүз. Менин атым Калнура. Бул жакта окуганыма 4 ай мурун окуп кеткем, Разимадан. Иштеп атканыма 3 ай болуп калды. Wildberries'те окуп өз максатына жетип, кыялын орундатып, кирешеге чыгууга жетишкен окуучулардын саны арбын. Мына ошондой окуучулардын катарын толуктаган Калнура Кукозова ал учурда бул ишин телефон менен гана бүткөрүп, эркин жана эч кимге көз каранды да болбой иш алып бараарын баса белгилейт. Мен Wildberries'ке иштеп баштаганыма 3 ай болду. Буюрса азыркы учурда ошо жакшы доходторго чыгып иштеп жатабыз. Мен бул жакка биринчи келгенде Instagram'дан көрүп эле келип калгам да. Мастер-классын көрүп, ошол мастер-класска катыштым, барып. Анан ал жактан бир аз информация алып эле 10 күн обучение болду. 10 күнүн ичинде ошо базовый курсун үйрөндүк. Мен ал учурда негизи ноутбук менен деп требовать этишкен биринчи. Ал учурда ноутбугум жок болчу. Телефондон эле үйрөнүп, до сих пор ошо телефон менен иштеп келатам. Башкаларга негизи сунуштайм, анткени бул жакта өзүм иштегенден бери бош убактың көбүрөөк да, мисалы удаленно иштейсиң, өзүң каалагандай, каалаган учурда, бирөөлөрдөн зависеть этпейсиң. Мурунку мисалы госжумушка же болбосо эми Кыргызстандай айлык жагынан мисалы аз да, статистика боюнча деле. Анан бул жактан өзүнүн возможностуна жараша зарабатывать этсе болот да. Күнүнө мисалы жакшы заработокко чыккандар бар, күнүнө деле мисалы 5 000 10 000ден зарабатывать эткендер бар. Биринчи окуш керек, көңүл буруп, өзү кызыгып, биринчи кызыгуу керек да, эң биринчи. Андан кийин мисалы агайлар, окуткан эжелер аябай жакшы жардам берет да, өздөрү көргөзүп беришет, мисалы товарларды, могу товарды киргиз деп дордойго чейин апарып. Анан ошол жерден бирок баары эле алып кете албайт экен да. Окушат, бирок кээ бирөө до конца алып кете албайт. Бул ар бир эле иштеп кетет деп, мындай окууга деп айтышта болбойт экен да. Кээ бирөө иштей албай калышы мүмкүн экен. Эгерде силер бирөөгө иштеп тажасаңар, өзүңөр бизнес ачам деген ойлоруңар болсо, же болбосо кимдир бирөө жаштар независимый болгусу келип, ата-энесине жардам бергиси келсе, и кээ бирлер болсо үйдө отуруп иштегиси келсе, бул варианттын баарын бир решениясы бар деп койсок болот. Бул Wildberries. Бул жакта келгиле, биз сиздерди кантип үйдө отуруп акча табып, кантип өзүңөрдүн бизнесиңер болот, бул өзүңөр бизнес ачып ошол жактан ошол аркылуу чоң доходко чыгып бизнесмен болгонго үйрөтүп беребиз.
Каарманыбызга ийгилик каалап программабызды жыйынтыктайбыз. Кийинки берүүдөн амандашканча сак саламатта болуңуздар. Каналга катталып жактыруу белгисин басууну унутпаңыздар. Кызыктуу каармандар болсо комментарийге сунуштасаңыздар болот.